Бул телефонду жакшылыкка колдонсок, жакшылыгыбызга күбө болот. Жамандыкка колдонсок, жамандыгыбызга күбө болот. Кээде отуруп ойлоносуң, эгер ушул телефонго карагандай Куранга караганыбызда аз эле күндөрдө Куранды хатым кылып коймокпуз. Ушу телефондор заряд өчүп калганда, аны зарядтаганга шашылгандай, намазга шашылганыбызда күнөөлөрүбүз тез кечирилмек эле деп. Улуу кишилерге чейин көрүп, телефон зарядда отуруп калса чыпалактап отурайын дегенде ошо кам көрүп баштайт. Каяктан барып заряддасам деп. Ошондой намаз убакытлары келгенде, намазга мынча саат калыптыр, мынча минутта калыптыр, жолдо баратам, мындай убакыт келгенде каерден окуйм деп кам көрсөк экен. Интернетке акчасы түгөнүп калса, ошого короткон акчасын эч ойлонбойт, кам санабай, кыйналбай, көңүлү менен коротот интернетке акчаны, телефонуна. Мына ошентип биз дагы садакага короткон болсок, жакшылыктарга себепкер болмокпуз. Балерден алыс болмокпуз. Ошондой эле адамдар, группадагы тааныш, телефондогу тааныштар менен кабар алып, статустарын карап, сот тармактагы адамдарды, жаңылыктарды карагандай кылып, туугандарыбыздын акыбалдарын сурап кабар алганыбызда, туугандарыбыздын акысын толук бермекпиз. Кимдики өмүрү узун, ырыскысы кенен болсу келсе, туугандары менен алакасын бекемдесин дегендей, пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай. Кандай болгондо да туугандар ушул аракет кылайлы. Ушу кичинекей нерсе биздин көп чоң жакшылыктарыбыздан кур калтырып койбосун, кайдыгейлик айынан.